Ыйык элчи Петрдин биринчи каты. Биринчи бөлүм. Иса Машаяктын элчиси Петрден Понтко, Галатияга, Каппадокияга, Асияга жана Битинияга тараган ошол жерлерде келгин болуп жашап жаткан, Кудай Атанын алдын ала билүүсү боюнча рухтун ыйыктоосу менен тил алуу үчүн жана Иса Машаяктын кан аркылуу тазалануу үчүн тандалгандарга салам. Кудай силерге мындан арыда ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана Атасы даңталсын. Анткени ал Иса Машаякты өлгөндөрдүн арасынан тирилтүү аркылуу бизге тирүү үмүт берүү үчүн, асманда сакталган чирибес таза соолгус мураска ээ кылуу үчүн бизди өзүнүн улуу ырайымы менен кайрадан төрөлттү. Акыркы убакта айкын көрүнүүгө даяр турган куткарылууга ээ болууңар үчүн силер ишениңер аркылуу Кудайдын күчү менен корголуп турасыңар. Мына ошондуктан азыр ар кандай сыноолордон бир аз кыйналышыңар керек болсо да, ошол үмүт менен кубаңгыла. Анткени сыналган ишенимиңер от менен тазаланса да жок болуп кетчү алтындан баалуу. Иса Машаяк келгенде сыналган ошол ишенимиңер силерди мактоого, урмат-сыйга, атак, даңкка ээ кылат. Силер аны көрбөсөңөр да сүйөсүңөр. Азыр дагы көрбөй туруп ишенип, сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Анткени ишенимиңердин максатына, жаныңардын куткарылышына жетесиңер. Силерге райым көрсөтө тургандыгы жөнүндө пайгамбарчылык кылган пайгамбарлар ушул куткарылууну ынтаалуулук менен изилдешкен. Машаяктын тарта турган азаптарын жана алардан кийин даңк коштору жөнүндө өздөрүндөгү Машаяктын руху алдын ала күбөлөндүрткөндө кайсы жана кандай убакытты көрсөткөндүгүн алар изилдешкен. Асмандан жиберилген ыйык рухтун күчү менен жакшы кабар таратуучулар аркылуу азыр силерге жар салынып жаткан жакшы кабар алардын өздөрүнө эмес, бизге тиешелүү экендиги аларга белгилүү болгон. Муну периштелер да өз көздөрү менен көргүлөрү келген. Ошондуктан бир туугандар, акыл оюңар иш аракетте даяр болсун, сергек болгула. Иса Машаяк келгенде силерге көрсөтүлө турган ырайымга толук үмүттөнгүлө. Билбестиктен баткан мурунку кумарларыңарга кайрадан ыгалбагыла. Тескерисинче тил алуу үчүн тандалган балдар катары баардык жүрүш-турушуңар ыйык болсун, анткени силерди чакырып алган Кудай ыйык. Себеби ыйык жазууда ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын деп жазылган. Ар бир адамды ишине жараша бет карамалык кылбастан соттоочу Кудайды ата деп жатсаңар, анда келген катары жашап жаткан убактыңарды коркунуч менен өткөргүлө. Анткени муундан муунга өтүп келе жаткан түйшүктүү жашоодон силер жок болуп кетчү күмүш же алтын менен эмес, кемчиликсиз таза козунун Машаяктын кымбат баалуу каны аркылуу куткарылгандыгыңарды билесиңер. Ал дүйнө жаратылы электен мурун эле дайындалган, бирок силер үчүн убакыттын акырында келди. Силер ал аркылуу Кудайга ишенип жатасыңар. Кудайга ишенип андан үмүттөнүшүңөр үчүн Кудай аны өлгөндөрдүн арасынан тирилтип даңктады. Бир туугандык таза сүйүүгө ээ болуу үчүн рух аркылуу чындыкка тил алуу менен жаныңарды тазалап, бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө. Себеби силер чирий турган уруктан эмес, чирибей турган, Кудайдын түбөлүк кала турган тирүү сөз аркылуу кайрадан төрөлдүңөр. Анткени ар бир адам чөп сыяктуу, анын даңкы да талаа гүлүндөй, чөп куурайт, гүл соолуйт. Ал эми Теңирдин сөзү түбөлүк калат. Бул сөз болсо силерге жарыяланган сөз.